Астына жардам беришет. Анын ар бир катасы бул жоголгон мал, жоголгон акча жана ошол чарбага болгон сокку. Ассаламу алейкум, Агробет Айжа YouTube каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Биз азыркы учурда Ысык Көл областынын Каракол шаарынын мал базарында жайгашкан ветеринария жагындагы VetLife клиникасына келип отурабыз. Ал кайда десеңиздер, ушул мал базардын эле оң жак тарабында, эң өйдөрөк жагында жайгашкан ушул клиника. Так, достор, жана ошондой эле айта кетчү нерсе, биздин ошол клиниканын ичинде 1000ден ашык эң оор татаал операциялар жасаган Улук байкеге келип отурабыз. Ассаламу алейкум, Улук байке. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Азыркы учурда операция жүрүп атыптыр. Бул эмне боюнча, эмне болуп, Бул эмне операция жасатасыз? цинероз деген операция аталат. Бизде кардарлар ушинтип келип турат клиникабызга. Бизде эмне дегенде ушундай жакшы условиялар бар. Бардыгы асептика, антисептиканын баарын так аткарып, ушундай операциялар кылып турабыз. Мындан сырткары выездке да чыгып турабыз. Ошо суроолор болсо кайрыла бересиңер. Мындайча айтканда, көкмө оорусун дарылап аткан учур экен. Ошондой эле Улук байке, ушул көкмө оорусун ушул акыбалга жеткирбегендей кылып, эң башынан кандай ыкмаларды колдонуп, кандай бакса болот? Биринчиден эле бул эң негизги учур адамдын жоопкерчилиги болуп калат да. Эмнеге дегенде, бул көкмө оорусу деген эмнеден башталат? Бул орусча айтканда псовый группа деп коет. Псовый группа дегенде эң биринчи эле биздин үйдөгү иттерден башталат. Иттерден сырткары шакал, бөрүлөрдөн, кашкырлардан жайыптарга, көкшөлөргө заңдаганда ошондой паразиттер чөптүн үстүндө кала берет. Анан бул круговорот болуп калат, ошондой булар ошол жака барып оттошот. Оттогондо курт деген мээге жеткиче 3 айлык убакыт кетет. Ошондо бул баягы жукма мезгили 3 айдан кийин билинет экен да. Ооба. Бул деген мындай болот. Бул куртту деле мээге жеткиче Алла Таалам аябай уникалдуу жаратып койгон экен. Эмнеге дегенде, бул жукканда сразу эле мээге бара койбойт. Бул деген биринчи очередь цистода деген группага кирген паразит болот. Биринчи очередь бул тумшукка жарашат. Тумшуктан чоңойгондо ашказанга өтөт. Ашказанга барып туруп 3 айга жеткиче башка куртка, чоңураак куртка эволюция болуп, жүлүн аркылуу, кан аркылуу мээге түзөтөт. Анан ошо мээге жеткиче магистральный канал деп коет. Мээге жеткиче жанагындай профилактика катары меродок, күчтүү альбендазолдорду бергенде алдын ала алып калса болот. Анан ошол профилактикаларды кылбагандан ушундай оорулар чыгат. А мындай ооруга жеткенде только же операция алып калат. Операцияны болушунча албетте аккуратно жасаш керек, баары деген мээде болуп атат да. Анан албетте биз общий наркоз менен жасайбыз. Так. Аякта уже ургач малдыкы жумшарып калат. Арашандыкы бирок көбүнчө жумшарбайт да, потому что алардын сөөгү аябай жуун болот. А кочкорлордуку өтө эле калың болот. Анан айта кетчү нерсе, Улук байке, ушул эң оор татаал операцияларды жасайт деп угуп жүрөбүз. Анан ошол операция жасап аткан учурунда кандай сезимдер болот? Коркуу сезимдер болобу? Эми коркуу сезим дегенде албетте болот, бирок эми могу кандан эмес, бирөөнүн аманатын баягы өзүңдүн ниетиң деле эми жакшы да. Бирөөнүн аманатын аман алып калайын деген эле коркуу сезим болот бир аз. Потому что азыркы замандын талабына жараша арашан мал негизи аябай кымбат болуп атпайбы? Бирок биз эми андан коркпойбуз, бул эми себебин баары бир качественно аткарып берип атабыз да. Сизге эң кыйын нерсе кайсыл операция мындай болду эле? Эми эң кыйын нерсе деп билбейм, мага бүт операциянын баары эле жагат. Өзүм үчүн кыйын эмес, негизи эле татаал операциялар бул деген липосакция деген операция бар.
бардык эле ал операцияны жасай бербейт. Эмнеге дегенде, кочкорлор же койлордун көбүнчө куйруктары түшүп калат мындай. Ошону операционный путем, мындайча айтканда пластический хирургияда көтөрүп, коздоп, экстерьерин түзүп беребиз да. Анан дагы оор операциялардын бири остеосинтез деген. Остеосинтезде кадимкидей эле адамдын темири салынат. Булардын буттары сынганда, мына байкасаңыздар болот. Мунуку курту уже конкретно ыбышканда, мен атайын могу стакан алып келип койдум. Азыр көрөбүз мына канчалык көлөмдө суу чыгат. Бул суунун деген эми көп ойлошот мээде болот деп. Жок, бул деген суу деген курттун ичинде болот. Курттун ичинде оболочка болот. Мындайча айтканда аны киста деп коет да. Ошол суу мээни кысып аткан болот. Бул ошондо биринчи курттун суусун сордуруп алып, анан аягында куртун чыгарат экенсиз да? Жок, ни в коем случае. Курттун сразу негизи эми бүтпөйм, баардын ыкмалары ар кандай, бирок биринчи очередь куртту аныктап алып туруп жаткан жерин. Анан мына курт кармалды уже. Мындайча айтканда азыр могу зажим менен аркандап коебуз. Болду. Анан шашпай уже аркандап алгандан кийин курттун суусун сордуруп чыгарып, куртту өзүн аккуратно алып чыга алабыз. Ошондо мээге эч кандай жаракка кылбай. Анан послеоперационный, возможно, көбү билиши мүмкүн эмес, кесиптештерге да айта кетиш керек. Кишинин аптекасынан эле канитрин деген жакшы дары бар. Канитрин либо картан деген. Ошол дарыны бир ампуладан 3 күн жамбашка сайып коюш керек. Себеби ал деген восстанавливающий эффектиси бар. Адамдарга мисалы авария болгондо, мээсине удар болгондо, контузия болгондо ошону саят да, потому что бул деле каким-то образом травма болот мээгечи. Могу операция өзү деле, курт деле өзү жакшы жабыркатып коет мени. Ошон үчүн батыраак восстановление болуш үчүн ошол дарыны сайып койсо батыраак болот. Негизи канча күндө кайра өз калыбына келет? Баягы мурунку акыбалына. Эми баардыгы эле бирдей болбойт негизи. Бул деген эмеден зависит этет. Курт деген мээнин кайсы участокто, кайсы жагын поражение кылган. Потому что мээнин аябай талдуу жерлери бар. Мисалы алып кетсек, мозжечок же болбосо вестибулярный аппарат. То есть жалпак тил менен айтканда курт тереңирээк жайгашса, Көпкө барып калат, восстановление где-то 10 күнгө барып калат. Курт эгерде берирээк эле жайгашса, анда батыраак эле восстановление болуп берет. Максимум 2 күндөн кийин сонун эле жүрүп кетет да. Көп суроолор келип чөт. Көпмө оорусу айыкпайт, буга эч кандай дарысы жок деген суроолор келип чөт. Ошого кандай жооп бересиз? Эми ал туура эле. Кээ бир эми баардык эле көкмө операциядан кийин айыга бербейт. Бирок ал буга чейин айтып кеткендей, бул биринчиден бир өзүбүздүн жоопкерчилигибиз. Эмнеге дегенде бул операциядан кийин баары эле сарайга башка ойлорго аралаштырып кое берип койгон болбойт. Бул бир. Операциядан кийин башына удар болбош керек. Условия содержания, условия питания туура болуш керек. Ошол условияларды сактаса жакшы эле болот. Анан экинчи пункт бул деген курт эгерде жүлүндө жайгашкан болсо, ар бир малдын эле курту бир жерде жайгаша бербейт. Жана айтып кеткендей, талдуу жерде жайгашкан болсо, курт эгерде аябай мындай талдуу жерде жабыркап койгон болсо, ал уже куртту алып чыккан күнү деле айыга бербейт. Мында келди жакшы. Мына могу ак точкалар турбайбы жайгашып? Бул ошол жумурткалар болот. Эгерде срогу өтүшүп кеткен болсо, бул кадимкидей могу суусу менен жарылмак да, анан уже могу курт деген өзү төлү берет. Анда уже кеч болуп калат да көбүнчө жасаганда. То есть куртту ушундай стадияга бышырып алып чыкса ыңгайлуураак болот. Анан могу кичинекей жумурткалар калып калышы мүмкүн. Андан эч качан бирок повторно көкмө болбойт. Повторно көкмө болсо, значит бышайлык курту болот. Мына мону эми кылыштырып койгула. Могу чөйчөгү деп коет. Сумка, орусча айтканда сумочка. А бул ичиндеги жайгашкан суусу. Yani элестеткиле, ушул килейген суу мээни кысып атканын. Албетте жанагынтип анан айланып калат. Ушул койдук азыр ушу көкмөсү эң оорбу же бул жеңилирээги? Бул орточо десек болот. Курту терең эле экен. Бирок бир аз тажрыйба бар болсо, негизи адам эми деле оңойлоп чыгат. Эң оор деген баягы жүлүндө жайгашкан болот. Ал мисалы куртту биз могу тереңдиктен алып чыктык да. А жүлүндө болгондо ал моякта жайгашкан болот. Уже арт жагынан алып калат, Ал аябай талдуу жер да. Ошондо буюрса, бул бир 4-5 күнгө кайра өзүнүн калыбына келет экен да. Буюрса келет, бул жакшы эле алган.
ошонун ичинде азыр ичи сөөгү тешилип калды го. Ошонусу кандай болуп калат? Калып калабы же өзү бүтөбү? Өзү бүтөт албетте. Бул организмде регенерация деген процесс бар. Кадимкидей эле кожа кандай өсүп неметсе, айыкса, сөөк деле ошондой бири бирине биригет. Анан могу жип боюнча көбү ойлошот, бул калып калат деп. Жип деле бул саморассасывый иши. Болду. Негизи эми башка жак кандай экенин билбейм, бирок өзүмдүн ошо клиника боюнча мен кепилдик бере алам. Кыргызстан боюнча Кудай буйрса эң жакшы результат көрсөткөн клиника болушубуз керек. Именно могу сельскохозяйственное животное боюнчачы, потому что бизге ар бир областтан жыл сайын бир жок дегенде бир 50 практиканттар келип кетет да. Анан мисалы үчүн уже бир айдан кийин уже алар жасап башташат ушундай сложный операциялардычы. Үйрөнүп барып, өзлөрүнүн жайына барып жасап башташат, анан уже хит болуп калат да, мындайча айткандачы алар. Биз мисалы биякта эң арзан операция бизде да, 1000 сом эле могу операциячы. А өзлөрүнө барып уже простой койлорду 3000 сомдон жасап баштайт экен, укканым боюнча. А мындай арашандарды уже $100 үйдө экен. Ошондой. Достор, биздики бул алгачкы операциябыз десек болот. Эми баягы жеңил операциялардын бири эмес, мындай средний стадияга кирип калат. Бул кардарыбыздын кою өзү той албай атканын белгиледи. Мунуку уже перекрут матка болуп калыптыр. Мындайга только уже хирургический вмешательство керек болуп калат да, орусча айтканда. Азыр тазалоо, операционный участокты тазалоо процесси жүрүп атат мына. Анан буюрса уже наркоз берилди, уже таптаза кылып туруп операция кыла баштайбыз. Жыйынтыгын көрөсүңөр буюрса. Достор, бизде ушундай кызыктуу учур болуп атат. Биз тазалоо процесси жүрүп атканда мына байкап калдык. Бул баягы бериш деп койсок кыргызчачы, рубец калып калыптыр. То есть буга чейин бул кардарыбыздын кою уже 2 жолу операция болуптур, кесарево. 2 жолу, 1, 2. Бул уже 3-үнчү кесарево болуп атат. Pakana жарылганда, могу ичинде бүт околоположный жидкость өпкөсүнүн ичиндеги болот. Онун баарын чыгаргандан кийин өзү эле дем алып баштайт. Чыгып атат көрүңөрбү? Карбон деп коет ушу. Ылдыйлаганда уз белок да бул. Мисалы могуга эмет болуп экен, интересно. Көргөндө рефлекс иштей баштайт. Эмген ошондо булар жакшы тыңгыйлек да. Ушундай көрүп койсоңор болот. Мына. Кыйнабай эле да, өзү эмет. Рефлекстер иштей баштайт. Буга деле ошондой эле кылыш керек да. Бирок могу бир аз кыйналып калыптыр да.
Мону бирок жакшы экземпляр экен монун ырчып. Iya. Жакшы экземпляр экен могу биринчи туулганчы. Ока. Эме текерген. Ондай эле знактай деле. Ушинтип эле бере бересиңер да. Экөө тең раз тирүү калды. Буну көбүрөөк бир 5 мүнөттөй алыштык. Өпкөзү иштей баштады. Энеси деле уже наркоздон ойгонуп, уже кадимкидей жытын сезип кабыл ала баштайт да буюрса. Байкасаңыздар болот. Толук полный реабилитационный срок где-то көп болсо 1 жума да. Улуго сиз ушул кесипти эмнеге тандадыңыз? Эмнеге ушул жаатты тандадыңыз? Бала кезден баштап шаарда чоңойсом дагы малга аябай жакын болчумун. Мектептен мисалы суббота күнү уже эс алуу күнү башталгандан кийин понедельникке чейин дароо эле сразу мектептен чыгып айылды көздөй туугандардына жөнөчүм да, маршрутка отуруп алып, Ак суу айылына же Ак булунга. Барып эле колго айрын алып эле, билбейм, ушинтип эле мал тейлеген жакшы көрчүм аябай. Малга жакын болчумун да иш кылып. Анан ошону менен эле шаарда ал убакта эми өйдө жакта жашачумун, шаардын өйдө жагында аякта жалаң орустар жашачу ал убакта. 2010-12 ошол 9-класстан баштап анан бука байлай баштадым. Ал убакта ошо айыл шаарда деле, ошо шаарда болсо дагы 10 баштан кармачумун. Бирок кошуналар билбейм, же сарай ушундай жакшы спроектированный беле вытяжкалар мененчи, жыттын баары өйдө кетчү да, кошуналар жалап кылчу эмес. Анан бирок жанагы кыкты, уйдун богун, ошону кошуналар өзлөрү эле эметип кетишчи да, ташып кетишчи. Ошентип божомолдоп бир 10 жылдай кармадым бука, ошентип эле анан малга жакындап эле анан мал тарабын мындай изилдеп баштадым. Малды мисалы ветврач жалдайсың ал убактачы, укол даже сай албайсың уколду. Анан что-то бизде өлкөбүздө мал көбөйүп баштап атат. Ал убакта еще көп деле мындай байлоо жок болчу, айыл. Аткормчу. Анан элдин баары аткорм менен кызыга баштады. Анан ошондон баштап мен аткормду таштадым. Баягы орустар көчүп кетти. Кыргыздар келди. Кыргыздар жаловаться этип баштады. Кыргыздар эми билбейм, баары эле айылдан чоңойуп негизи чыккан кишилер. Бирок эмнегедир ошо аябай жаловаться этип баштады. Ошондон кийин кармай калып Арашанга өткөндүм. Анан Арашан түйшүгү бир аз азыраак экен, бирок рискованныйраак. Эми эндемесе эмнеге ушул кесипти тандадым? Бул кесипти тандаган себеби эми биринчиден элдин батасын алып иштейт экенсиң. Экинчиден берекелүү жумуш, ар дайым жумуш болуп турат. Жумушубузду чанбайбыз, кесир кылбайбыз. Кандай десек, анан жакшы баягы результат көрсөткөн соң текеберди алып кетпеш керек да негизи. Анан мисалы ушундай учурлар болуп калат, мисалы сермеслешип атам же кандай бир операция жасагандар болуп калат, кол бошобой, кан болуп калат. Анан андай антисептикке караш керек да, анан монтип номерлер, телефондар чалып калат кардарларыбыз. Анан ошондо ала албай калганда кээ бирөө жаман ойлойт экен. Бул бала ооп кетти, же текебер болуп кетти, телефон албайт, киши признавать этпейт, же клиент кардар тандайт деп, же каяк выгодный деп. Жок. Кардарларды тандабайбыз биз ошо. Ушундай учурлар болуп калат да. Бошобой атканда чалышат. Же бир мындай 3 бурчтук суроолор менен чалган болуп калат. Аны мисалы эми экстренный экен деп ойлойсуң, анан алып кечке сүйлөшөт. Андай нерсени мисалы WhatsApp'тан жазып деле койсо болот. Анан шашпай жооп берсе бизге деле ыңгайлуу, өзүнө деле ыңгайлуу да. А так любой кесипте издениш керек деп ойлойм. Ар бир адам эле чыгып туруп эле сразу ветврач боло албайт болуш керек. Себеби кыргызда жакшы сөз бар. Дарак бир жерден көгөрөт деген. Бир жерде эле казып эле издене бериш керек. Ошондой бир жакшы ийгиликке жетет да адам баласычы. Бир ишти баштагандан до конца келе. Ары бери коём деп секирбейчи. Салам алейкум. Азыр могу клиникага кирип, дагы дарыларды толтуруп, кулуктап, дагы азыр чоң чарба барабыз Рейнекенчке. Ошол жактан дагы азыр көрөсүңөр. Сонун чарба бар. Кыргызстан боюнча номер 1 десе болот да. Малдын баягы количествосу эмес, баягы сапаты боюнча. Достор, биз азыр Рейнекенч чарбасында родильный палата деп коет. Чоң родильный палата ушундай. Баса белгилеп кетчү нерсе бул деген условия содержания жана условия питания. Биз университетте эле окуп жүргөндө эле бизге академик
доценттер, аябай атактуу агайлар айтып баса белгилеп кетчү. Эгерде мал жандын условия питаниясы, анан условия содержаниясы туура болсо, эч кандай оору сыркоолор болбойт. Ошол эң негизги компонент. Анан мына могу жерди байкасаңар болот. Бул 20-30 сантиметр саман, анын астында дагы момчалык бир 30-40 сантиметр кырк турат. То есть асты малдыкка. Мына сыртына бияк суу келет да, салкын да, аябай элечи. Кыш, ар жакта кар. Ичи деле салкын эле, бирок асты эң асыны жылуу болуш керек. Анан самый эң негизги жер мына могу чоң бодо малдар, мына басчу жерлер. Бияк жанагы медный купорос менен слабый раствор кылып чылап коюш керек да, ушинтип. Ошондо баягындай копытный гнилдер болбойт. Яшур шарп болгон мал, антибиотик же кандай бир дары саянга чейин яшур болгондон музол салып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн аргасыз саянга туура келет. Бирок, как видите, на практике бирөө дагы музол салган жок. Бүт бары живой. Аман эсен төлдөп алган. Мына бияктан байкасаңыздар болот, кандай сонун сапаттуу аңгустар. Рейна Кенч шарбасындабыз. Булар деле Арашан сыяктуу экстерьери түзүлөт экен. 1-класс, 2-класс анан элитный болот экен. Бул именно элитный поголовьеси. Ушуларды биз тейлейбиз. Өз убагында тийиштүү дарыларын сайып, профилактика кылып турабыз. Только так иммунизация, анан витаминизация. Мынакей достор, азыр дагы баякыдай операциянын үстүндө турган чагыбыз. Анан ушул операция кандай операция, эмне операция, улуго өзү кыскача бир сыйра түшүндүрүп кетсин. Улуго бул эмне операция? Липосакция деген операция бул. Койго разрезин жасап, кочкордон токтоп алып атканда тоскоолдук болот. Ошон үчүн жасап беребиз. Бул азырынча ошо кардарлар менен Арашан кармагандай ошондой чоң спрос болуп атат. Буюрса бул до, анан азыр послесин көрөсүңөр. Биринчи ушинтип разрезин чүйүп алабыз. Контур кандай кесеткенбиз. Мен астына жардам беришин. 1, 2, 3. Бул биякта деген эт жок болот, жалаң эле май болот, сальная железа деп коет. Анан болушунча стерильный өтүш керек да операция. Жерде эмес, топуракта эмес, ушундай операциянын столу болуш керек. Анан обязательно асептика, антисептика деген соблюдать этиш керек. Азыр буюрса көрөсүңөр. Башын кармаш керек. Мына достор, бул операциябыздын жыйынтыгы. Кээ бирөө айтышы мүмкүн, эми комментарийлерде жазылып калат экен, мыкачысыңар, малды эмнеге антип кыйнайсыңар деп. Эми азыр ар кандай учурлар болуп калат экен. Арашан кой ушундай кээ бирөө болуп калат. Опущение деп коет, орусча айтканда. Кою эле куйругу ылдый чук калган болуп калат, анан кочкордон токтобой калат. Токтогону күнү дагы мисалы осеменение жолу бар. Бирок осеменение кылганда деле алар мисалы бир башка үчүн осеменение кылгандар келбейт. Алар обязательно определенное количество болгондо ошондо келишет. Ага да доступ болбой калат. Анан ушундай эле радикальный метод болуп калат. Консервативный метод деп коет. Кечирип эле ушундай липосакция деген операция жасалат. Ошондо любой кочкордон барып өзү эле уже естественным путем токтой берет. Мына жыйынтыгын көрүп койсоңор болот. Жана добусун кандай куйрук эле, анан после уже кадимки разрез менен эле болот. Бул где-то 1 айга барып полный регенерация процесси жүрүп, заживление болот. 5 күндө обработка кылып коюш керек, 5 күндө курс лечения кылып, дарылар сайылат. Болду, ошо менен полный восстановление болот.
Мынакей достор, бүгүнкү азыркы башталып аткан операциябыз ийгиликтүү аяктады буюрса. Баары жакшы, коюбуз аман эсен. Жана ошондой эле эртеден кечке Улук байке менен жүрдүк. Улук байкенин жумушун көрдүк. Өтө оор экен, ар кандай учурлар болот экен, ар кандай оорулуу малдар болот экен, ошолорду Улук байке дарылайт экен. Анан ошондой эле Улук байкенин буюрса иштерине ийгилик. Анан өзүңүз да Улук байке бир эки сөз айта кеттиңиз. Ооба жигиттер, чоң рахмат силерге дагы бир аз болсо дагы бир кичине үзүндүү болсо дагы тарта кеттиңер. Биздин бир күндүк учурлар, моменттер кандай болуп турат. Биздин ошо клиникабыз жаңырык Каракол шаарында жаңырык мал базарда жайгашкан. Биз атайын ушундай локацияны тандаганбыз, себеби бияқта биздин бет аптекабыз дагы бар, операционный отделыбыз дагы бар. Анан ар жактан бияктан бир аз көбүрөөк койсо болот. Могу чоң ангардын аркы бетинде чоң стационарыбыз бар. То есть бул чоң центральный мал базар болуп атат да, көлдүн ар кайсы алыскы регионунан бери малдарды алып келишет бияка. Анан биз кардарларыбызга ушундай ыңгайлуу шарттарды түзүп бергенбиз, чтобы малын бизге алып келип, өзүлөрү касына болбой таштап, кадимкидей эле бейтаптай эле биз бияка келип, өзүбүз дарылап, видео отчет жөнөттүп, кандай диагноз болду, операция жасаш керек болсо операциясын жасап, стационарга киргизип, дальше дарылап, айыкканда кайра эле мал базары болгондо ошол мал базарга келген жүк ташыган унааларга кайра жүктөп, ээсине аманатын кайтарып беребиз. Дагы эмне баса белгилеп кетчүләрләр, эми бизде аябай деле чоң көбүнчө дары сатууга басым кылбайбыз. Биз көбүнчө ушундай өзүбүз дарылоо жолун тандайбыз. Бизде эми көп эле услугалар бар. Терапия, хирургия, травматологиядан баштап баардыктарын жасайбыз. Алыскы региондор, мисалы бизге ушу стационарыбызга Оштон бери, Өзгөндөн, Каракулжадан бери келген аргымактар болгон. Ошол силер главный транспорт маселесин чечип берсеңер, биз болсо баарын кабыл алып, бияктан уже дарылап баштай беребиз. Кайрылы бериңиздер. Мынакей достор, бүгүнкү ошо Улук байке менен болгон күн дагы аягына келип түштү. Андыктан өзүңүздөргө керектүү, пайдалуу, дагы да кызыктуу видеолорду көргүңүздөр келсе, ушул каналга катталып, комментарий калтырып, жазылып кеттиңиздер. Андан кийинки жакшы чыгарылыштан көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.